өзүм кесибим боюнча мугалиммин. Буга чейин дагы мугалимдик кесипте алектенип жүргөнмүн. Университетте иштедим, мектепте иштедим. Анан ошо университетте иштеп жатканда декретке чыккам. Ошол декретке чыгып, анан үйдө отуруп, иштеп жүргөн адам көнүп калса иштегиси келе берет экен да дагычы. Анан үйдө отуруп ушу бир декретный отпускага кичинекей машинка алып алгам. Анан ошол машинка менен үйдөн дагы тигип, балам 6 ай болгондон кийин аны тиге баштагам да. Азыркы учурда болсо толук ошо тигүүчүлүк жакка өттүм. Мугалимдик кесибимди кичине токтотуп койдум дебейинби. Анан ошол азыркы учурда тигүүчүлүк менен алектенип жатабыз. Мен ошо үйдө отурганда баштадым дедим. Ошо анан кийин дагы мектепке чыктым. Ойлогом ошо может балким чогуу алып кете берем, мектепте да иштей берем, анан бош убактымда тигүүчүлүк менен алектене берем депчи. Тилекке каршы андай болбойт экен. Убакыт жакынан өтө тар болуп калат экен. Анан анын үстүнө заказдар көбөйө баштаганда мен сөзсүз ошого киришип иштешим керек болуп калды. Анан ошон үчүн чыгып максаттар көп. Алдына эң алгач эле өзүм бир ушу брендти өнүктүрсөмбү деген максатта болчу. Анткени мисалы үчүн аты жок, эгер продукцияңды аты жок чыгарсаң, анан кийин алган кардарың сактап кала албайт да, бул кандай экенин билбейчи. Ошон үчүн атын ошо брендин өнүктүрсөм деген максатта ачкам негизи. Аты кандай сиздин брендтин? Eltex. Элдик текстиль болсун деп ушу баардык жагынан ушу элдерге жакканга, биздин продукциябызды жакканга аракет кылып атабыз да. Ооба, керектелген жок. Мен болгону өзүңөр билесиңер, мугалимдердин айлыгын анан ошо отпускамда эле 8000 сом чыккан болгонучу. Анан баары эле 7000 сомго машинка алып алгам өзүм. Анан аны деле ушундай чоң эме ачам деп ойлогон эмесмин. Анан үйдөн эле кичинекей бир нерселер тиккенге алгам. Анан ошол машинка менен эле баштадым да. Аны кандай баштадым? Мен кичинекейимде тиги биздин үйгө көп коноктор келчү да. Анан кээде мындай шейшептер үйгө жетпей калчу да. Анан ошондо кыялданып койчумун да, кийин турмушка чыксам көп шейшептер тигем депчи. Анан турмушка чыкканы Мадинага барып эле жакшы тканьдарды тандап келип эле өзүмө шейшептер тиге беришим да. Анан кошуналар келип, кошуна кыздарым келип, дос кыздарым келип көрүп, анан бизде популярдуу го турецкий белье депчи. Турецкий канча калдың деп сурап калышчу да. Жок, эч кандай Турция жок, Кыргызстан. Ушундай алып келип эле өзүм тигип алдым дечим. Анан десем, жакшы экен деп, анан бизге да тигип бер деп заказдар түшүп калды. Алгач 1ден 2ден эле болду. Билем, ошо эң алгач кошуна кызым келип заказ берген 300 сомгочу. Анан ошо эң алгач 300 сом алгам да. Андан кийин ошо дос кыздарым заказ берди. Анан алардын жумушунда коллегалары заказ берди. Ошентип отуруп, анан көбөйдү. Азырынча көбөйүп калды. Азыркы учурда эмнелер, кандай продукцияларды чыгарып жатасыз? Азыркы учурда биз негизи буга чейин көбүрөөк басымды в розницу сатканга, в розницу эле сатчубуз. Азыркы учурда биз көбүрөөк дүң баага өтүп бартабыз, дүң сатууга өтүп бартабыз. Анан көбүнчө биз азыр отелдер менен иштеше баштадык. Биздин жайын май айынан баштап, ошондон баштап топтолгон бир аз кардарларыбыз бар. Анан көбүнчө биздики ошо отелдик шейшептерге басым жасап атабыз. Эгерде айылда да көп таланттуу келиндер бар, анан көпчүлүк окууну бүткөн айымдар дагы бар. Анан мен ойлойм, ошол алган билимин, буга чейинки турмушка чыкканга чейинки алган билимин колдонсо болот. Азыр айыл жергесинде деле интернет технология өнүгүп калды баардык эле жерде. Же болбосо интернет аркылуу дагы бир нерсе баштаардан мурун интернет аркылуу дагы окуса болот да. Мисалы үчүн чачтар ачарса болот. Эң жөнөкөйүн алсак да, мисалы
Ош чач тарашты мисалы үчүн ачаардан мурун интернетке кирип кантип ачыш керек, канча сумма сарпталат, сөзсүз түрдө бир сыйра окуп анализдеш керек деп айтмакмын да. Башташ керек деп туруп эле көп суммадагы акчаны аптырып салган таптакыр туура эмес да. Ошон үчүн кичинеден ойлойм, мисалы үчүн эгерде айылда жерлер кенен, анан балким кичинекей помещение таап алып деле ошол жакты актап, сырдап, жакшынакай тазалап делечи, эгер ремонтко акчасы жок болот болсо, ошентип деле кичинеден баштаса болот да. Андан башка дагы көп мончо салса болот, мисалы үчүнчү. Сүт салса, ооба. Мончо салса болот да. Мисалы үчүн эгер жакшынакай бир кичирээк эле жакшынакай мончо салып койсо, кошуна айылдардан дагы келип түшөт да, ал жаккачы. Ошентип анан акырындап көбөйтсө болот анын дагы. Же болбосо сүт сатса болот, тоок багып жумурткасын сатса болот. Түрдүү көп идеялар бар да. Мен башынан эле сапатка көңүл бурушумун. Азыр дагы сапатка өтө басымдуулук жасайм. Анан биз элдик текстиль болсун дегенге байланыштуу бир элге керектүү, элге пайдалуураак жагын карайбыз да. Анан өтө чоң бааларды койбойбуз, жеткиликтүү бааларды койгонго аракет кылабыз. Болжол менен 1,5 миңден өйдө. Көрөрмандарга айтмакчымын, азыркы учур изденгиле демекчимин. Азыркы учурда көп семинарлар, эгерде жаш бала айымдар үйдөн чыга албай жатса, вебинарлар болуп атат. Үйдөн интернет аркылуу эле семинарларга катышса болот да. Ушундай семинар тренингтерге катышкыла демекчимин сөзсүз түрдө. Ал жактан көп нерселерди алат, анан өзүлөрүндө суроолор болсо, ошолорго да жооп ала алышат да. Семинарларга сөзсүз катышсын. Анан сөзсүз түрдө изденип, убакытты текке кетирбей, убакыт менен аябай туура пайдалансын демекчимин да.